Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестинин уландысын сунуш кылабыз. Сокмо дубал менен тегерете курчалган жапыс короонун сыртында паровоз вагондорду ары-бери кагыштырып, ысык буу уруп, комурскача тынбаган аракетте. Өткөн жаандай шартылдап өткөн поездер капчыгай жаңырда токтобой зуулдашат. Так кампанын оозуна чөгүрүлгөн төөлөр өйдө тургусу келбей, жинин бүркүп, оозун чою ачылуу боздошот. Чоң кампанын ичи тоодой үйүлгөн эгин. Каптарды жоңго салып, тактайдан жасалган трап менен кампанын тээ төбөсүнө жете жаздай бийик чыгып барып төгүш керек. Кампанын ысык чыккан туникелүү үстү темир ис берип, боодайдын чаңы абада кылкылдайт. Эй бала, көзүңө кара, үстүнө жеткир, деп уйкусуз көздөрү кызыл эт болуп канталаган кампачы төмөндө колун кезеп сөгүнөт. Ал эмнеге сөгүнөт? Сөгүнбөй эле койсочу. Алдан тайып жыгылып эле калбасак, ансыз да көтөрүп жеткиребиз го. Биз бул эгинден мээнетин жалаң эле ушул жерде эмес, талаанын өзүнөн, айдоого дам бышкандан баштап көтөргөнүбүз көтөргөн. Аны жаш айыл мет катын балдар жазы жайы тынбай тырмактап өстүрүп, азыр да ошол өрт алган саратан талаада алда качан эскириги жетип, күнүгө 100 жолу бузулган шалдыраган комбайнды бирде жүргүзүп, бирде кайра оңдоп, комбайнер жанын уруп далбастайт. Азыр да ошол эгин майданында орокчулар куланөөк таңдан караңгы түнгө чейин уюп сыздаган белин жазбай, орок тартып, жерге түшкөн ар бир баш машакты кымындай балдардын колдору терүүдө. Ошол күндөрдө биздин бардык тапкан тергенибиз фронттуку. Ал биздин жеңиш үчүн берген тер менен каныбыз. Али да эсимде, жаш өспүрүм, мен ошондо карылуу жигиттер көтөрчү каптарды ийниме салып, каптын бир бурчун тишим менен кошо тиштеп, өйдө чыгып бара жатканда кабыргам майышып, көзүм тунарыктайт. Кадам сайын траптын тактайлары ийилип, кампанын чаңдуу деми өпкөнү кысат. Нечен жолу ылдый тайып, журумдан ылдый жылбышып бара жаткан буума капты ыргытып жиберип, өзүм да траптан кошо кулап түшсөм деген ойлор кетчү. Бирок артымда кап көтөргөн киши бар. Ал деле мага окшогон жаш бала, же болбосо төрөп түшүп жүргөн аял чыгар. Эгерде согуш болбосо, мындай оор жүктү буларга ким көтөртмөк эле? Эркек мен эмес, аялдар ушинтип бел байлап иштегенде алсыздык кылууга акын бар беле? Тигинде алдыда Жамиля жеңем кетип бара жатат. Этегин кыстарып, багалектерин өйдө түрүнгөн Жамилянын кара тору толмоч балтырлары булчуң түйүп, толорсук тарамыштары үзүлүп кетчүдөй чыңалган. Жүгүн жеңилдетейин дегендей, Жамиля каптын астында бүгүлө ийилип, бат-бат басат. Кээде гана менин күчтөн тайып бара жатканымды сезгенсип, ал токтоло калат да: "Чымыркан кичине бала, аз эле калды эми", деп коет. Бирок өзүнүн да үнү ошондо муунуп киркирейт. Каптагы буудайды кызылдын төбөсүнө төгө салып, биз кайра тартканда алдыбыздан Данияр кезиге турган. Адатынча эч кимге кошулбайт. Ал унчукпастан салмак менен бутун сылтый басат. Биз жанаша түшкөндө оор тарткан боюн керип, көйнөгүнүн бырыштарын жазып келе жаткан Жамиляны Данияр эңкейген калыбында кабактын астынан кыйык тиктеп өтөт. Ал аны биринчи көргөнсүп, ар дайым ушинтип карайт. Бирок Жамиля муну оюна алчу да эмес. Биз бирге кошулуп иштегенден баштап, ал экөөнүн ортосундагы мамилеси ушул. Жамиля кээде анчейин тамаша үчүн тегиге үстөмдүк менен күлө сүйлөсө, кээде анын бары жогун такыр эле унутуп калган өңдүү, эчтеке дебейт, карап да койбойт. Бул өзү Жамилянын көңүл иши. Көңүлү келсе, жолдо келе жатып, Жамиля мени: "Айда аттарды, кичине бала, кеттик", деп үндөп коет да, отурган жеринен өйдө тура калып, камчыны үрөй кыйкырып, арабаны айдайт.
мен дагы калышпайм. Көз ачып жумганын ортосунда жол баштап алдыга кетип бара жаткан Даниярды биз кууп өтөбүз. Чаңдын баары Даниярга капталып, ал артта калат. Бул өзү тамаша болсо да, адамдын ачуусу келе тургандай жорок. Ошентсе да Данияр таарынчу эмес. Чаңды буркуратып, биз жанынан өтүп бара жатсак, ал айыптуу немедей жай эле күлүмсүрөп, арабада тикесинен туруп, аттарды оңдон солго камчылап, каткырып айдаган Жамиляны унчукпастан таңыркап карайт. Кантип жатат болду экен деп, артыма кайрыла карасам, тумандай коюу чаңдын арасында Данияр ыраазы болгондой Жамилядан көзүн түшүрчү эмес. Анын ошол таңыркаган көз карашында жаш баланын шоктугун мейличи деп кечирген өңдүү мээрим да, иштен тымызын күйүт чегип, эч кимге сыр айтпай тарткан санаа да бар сезилет. Жамилянын ушундай жоруктарын какшыктап күлгөнүн, жада калса аны теңине албагансып, жанында жүрсө дагы карабай, сүйлөбөй коюшун Данияр эч бир көңүлүнө албаган сыяктуу. Баарына чыдап, бир да жолу сөз кайраган жок. А дегенде Даниярга менин боорум ооруп: "Жоош немени ушунта бергениң кандай жеңе?" деп айтсам, Жамиля: "Ай койчу ушуну" деп колун шилтеп күлчү. "Бекер жүргөндөн көрө тамаша да. Аны эмне Кудай алмак беле ошондон?" Жүрө бара жеңемдин бул тамашасына мен да кошулдум. Анткени Данияр Жамиляга өтө эле кадала карай турган болду. Өзгөчө Жамиля кап көтөргөндө ал ишарада токтой калгансып, көзүнүн кыйыгы менен аны карайт да турат. Ар ким эле өзүнчө бараланып, жумуш менен алек болгон көпчүлүктө мунусун эч ким байкабайт деп ойлойбу? Айтор үнү кардыккан арабакештер кыйкырышып, ат араба тыгылышкан станциянын базар сыяктуу тополоңдук ороосунда жалгыз эле Жамиля элден башкача жаралгансып, канчалык кыйналса да, ээн эркин жердегидей элпек кыймылдап, жайдары күлүп, чын эле көзгө көрүнбөй койбойт экен. Арабанын кырына тикесинен тургузулган буума капты Жамиля чалкалай берип, артынан кармаганда бүт денеси ийиле созулуп, мойну, көкүрөгү керилип, күнгө күйгөн кара күрөң чачтын өрүмдөрү узара түшкөндөй, артына салмактанып, чала жумган кирпиктердин арасынан көздүн каректери жалт эте түшөт. Ошондо кап көтөрүп Жамиля кампанын эшигине жеткенче Данияр аны жанагы үңүрөйө таңыркаган көз караш менен байкатпастан карап узатат. Бирок мен муну байкап эле жүрдүм. Башта анча деле көңүлгө албасам да, кийинчерээк барып Даниярдын минтип жеңеме кызыгып караганы мага жакмак турсун, намысымды келтирип, эч кимге ыраа көрбөй кызганган жеңеме башкаларга мындай турсун, Данияр дегенди кантип эле тең көрөт элем. Тегини, ушунун да Жамиляда ою бар болсо керек. Анан башкаларга сөз барбы? Ой тобо, деп ачуум менен кыжырланып жүрдүм. Даниярды эми момун деп айтмак турсун, аны жек көрө баштадым. Ушундан улам мен дагы жеңеме кошулуп, аны шылдың кыла турган болдум. Бирок биздин бул жоруктарыбыздын аягы уяттуу болуп чыкты. Эгин ташыган каптардын арасында таардан тегилген 7 путтук чоң карала кап бар эле. Аны ар дайым жеңеме көлөп, кампага жеткирип, жерге төкчүбүз. Анткени бир кишинин алы келе тургандай эмес болчу. Бир күнү кырманда арабаларды жүктөп жатып, жеңеме көбүз жанагы карала капты Даниярдын арабасына таштап, үстүнөн башка каптар менен бастырып койдук. Чыны кантер экен деп тамаша кылдык. Ушинтип күн чыга кырмандан жол тарттык. Жолдо орус кыштагында бирөөнүн багына кирип, Жамиля экөөбүз алма уурдап чыктык да, жол катары каткырып күлүп келдик. Жамиля Даниярды тос демиш болуп, аны алма менен уруп келатты. Алма төгөнгөндөн кийин биз адатыбызча Даниярга чаң каптатып, жанынан өтө чаап, бир топ узап кеттик. Данияр бизди Капчыгайдан чыга бериште гана кууп жетти. Темир жолдун өткүчү тосулуу экен. Ачылышын күтүп турганбыз. Бул жерден станцияга бирге келдик. Мына ушулардын ортосунда жанагы 7 путтук кап эстен чыгып да калыптыр. Оюбузда эчтеке жок. Эгинди ташып бүтөөгө жакын калганбыз. Бир убакта Жамиля мени кабыргага түртүп, Даниярды карай көзүн кысып күлүп койду. Данияр арабанын үстүндө турган экен.
Муну кандай кылсам дегендей жанагы чоң капты тияк биягынан карап, Жамиланын күлкүгө какай түшкөнүн байкай койгондо Заматта кум сарып төнөрдү. Сынап жатканыбызды түшүндү окшойт. Ай, неме? Иштарыңды өйдө тарт, шыпырылып калбасын, деди кыткылыктап тамашалаган Жамиля. Данияр аны жаман көзү менен акырая бир карап алды да, капты нары бери булкуп, арабанын кырына тургуза салып, бир колу менен сүйрөй берип, жерге секирип түштү. Биз абу дегиче болбой, зылдай болгон капты жонуна силкей көтөрүп, эңкейген Данияр кампаны көздөй басты. А дегенде биз кантер экен деп байкамаксан болуп сыр алдырган жокпуз. Башкалар болсо Даниярга сыра да көңүл бурушкан жок. Элдин баары кап көтөрүп жүрбөйбү? Ким менен кимдин иши бар эле? Данияр трапка жакындай келгенде Жамиля артынан жетти. Муну кайда алып барасың? Соосуңбу? Ташта ушул жерге. Тамашаны түшүнбөйсүңбү? Тор нары, деп Данияр аны кагып салды. Шагысынган Жамиля күлмүш болуп эле тиги трап менен өйдө чыга баштаган Даниярды артынан карап, карасаң-ай, өлөрманын көтөрүп бара жатат, деп айыптуу немедей бүдөмүк күлүп сүйлөндү. Жамиля ошол бойдон кыткылыктап күлө эле берди. Бирок барган сайын анын күлкүсү сус тартып, ал өзүн өзү зордоп күлдүргөнгө окшоп жатты. Данияр тигиндей барып эле жарадар бутуна күч келип аксай баштаганда, биз аны кандай азапка салганыбызды ошондо түшүндүк. Даниярдын буту жарадар экенин эмне үчүн мурда ойлободук экен? Ай, менин балалыгым, ай. Муну ойлоп чыгарган шойкоң мен эмес белем. Кайт артыңа, деп жиберди Жамиля күлкү аралаш кыйкырып. Бирок артка кайтууга кеч болуп калган. Даниярга уда кап көтөргөн кишилер чубай келди. Мындан ары эмне болгонун эсим чыгып, өзүм да жакшы билбей калдым. Менин бир көргөнүм эле Данияр. Көз алдында ошол сабадай лакыйган чоң карала кап. Данияр анын астында бүгүлө ийилип, трап менен өйдө чыгып бара жатат. Жарадар бутун ал сүйрөй сылтып, ага канча күч келтирбөөгө аракеттенген менен улам жаңыдан кадам шилтегенде оорганына чыдай албай тиштене калып башын чулгуйт. Данияр жогорлаган сайын үстүндөгү зор карала кап жонуна минип алган жандуу немедей аны оңдон солго теңселтип жатты. Жеңем экөөбүздүн ойлонбой кылган кылмышыбызга ушунчалык уялып, эсим чыкканынан денем өлүп, калчылдап кеттим. Данияр эмес, кап көтөргөн мен, ошол сыздап ооруган, ок тийген бут меники сыяктуу. Ал теңселгенде кошу теңселип, көзүм караңгылап жатты. Тигине Данияр токтой калып, эрдин кесе тиштеп көзүн жумду. Менин да башым айланып, жер көчүп бара жаткансыйт. Бир окумда эсим оогондой эчтеке билбей калдым. Кимдир бирөө билегимден карыштыра кармап, сындырып жиберчүдөй болду. Мындай карасам, Жамиля экен. Өңү жууган чүпүрөктөй бопбоз, эриндери мурдагы күлкүнүн элесин сактаган бойдон чала ачыла берип, көзүн Даниярдан албай телмирип калыптыр. Биздин жаныбызга кампачы да, башкалар да жүгүрүп келишкен экен. Алар да эмне болгонун жакшы түшүнө бербей Даниярды карашат. Мына Данияр жүрүп бара жатып, ылдый жылбышкан капты оңдойм деп, аны өйдө силктеле, туруштук бере албай тизелеп жыгыла баштады. Ташта, ташта капты, деп кыйкырып жиберди Жамиля. Данияр тил алган жок. Капты алдагачан эле траптын четинен кулатып жиберсе болмок. Ал анда арттагыларды да коюп кетпесе эле. Бирок өжөрлөнүп көтөргөн Данияр аны кылбады. Жамилянын үнүн укканда ал кайра чымыркана калып, илгери умтулду. Азыраак барып, дагы кетенчиктеп теңселе бергенде кампачы жаны чыккандай бакырды. Ташта, ташта дейм, иттин баласы, ташта, деп башкалар да бакырышты. Данияр бул жолу да өз дегенин бербей, нарыдан бери уруна чайпалып алга басты. Ой, мунуң таштабайт, айтты дей бер, деди тургандардын бири. Ошого көзү жеткен немедей колун шилтеп.
Жалгыз алган эмес, жаныбызда тургандар да, кап көтөрүп Даниярдын артынан трап менен кошо чыгып бара жаткандар да бул иштин тегин эместигин, мында бир сыр бар экенин, Данияр кап менен кошо кулап түшпөсө эле, ал аны эч убакта кое бербесин түшүнүштү окшойт. Бир окумда сөз жок, үн жок, унчукпай калышты. Кампанын сыртында эшелонду ордунан козгоп, паровоздор күүлөнүп, вагондорду кагыштырууда. Өргө жүк көтөргөн тактай жата калып, Данияр траптын бийигинде. Теңселип жыгыла баштаганда, ал токтой калып, күч жыйнап, кайра алдыга отурлайт. Даниярдын артынан келе жаткандар анын ыгына көнүп, ал токтогондо туруп калышып, ал басканда басышат. Даниярга каралап, алар да кубаттан тайып, кара терге түшкөн. Бирок бири дагы аны сен деп ооз ачып тилдеген жок. Ашуунун тайгак жолунда бири-бирине кармашып келе жаткандай кап көтөргөндөр үнсүз, тилсиз аракетте. Эгерде бири жазатайып учуп кетсе, башкалар да анын артынан учуп кетчүдөй сезилет. Алардын ушул үнсүз кыймылында кандайдыр оор салмак, бир ооздон чыккан дем бар. Даниярга уда келе жаткан аял буту чалынып, жыгылаарына аз, бирок ал Кудайдан өзүнө эмес, Даниярга кубат сурап, ал үчүн арбактарга сыйынып жаткан өңдүү ага боор оруп карайт. Мына эми аз эле калды. Данияр дагы чымырканса, траптын түз жерине жете бара тургандай. Ушул учурда алдан кеткен Данияр жарадар бутун аярлаганга чамасы келбей, шалактап, үстүндөгү капты кое бербесе, жыгылган эле калды. Жүгүр артынан, сүйөп жибер, деди мага Жамиля. Өзү болсо Даниярды тосуп алчудай шашканынан ага колун сунуп көтөрдү. Мен трап менен өйдө жүгүрдүм. Кап көтөргөндөрдүн арасынан сыгылып, көйнөгүмдү мыкка айрытып, Даниярга жете бардым. Жонунда жүк аркалап, эңкейген калыбында Данияр колтуктун астынан мени бир карап алды. Бетинен жыш тер куюлуп, маңдайындагы кан тамырлар жарылып кетчүдөй кабарган, көзүндө каар менен жаш толгон. Даниярга жардамдашайын деп умтулдум эле. Тур нары деп заарлуу киркиреп, анан капты өйдө силкип, жанын оозуна тиштегендей акыркы күч менен андан мындан аттап алдыга жүткүндү. Шишиген салмактанган колдору шалдырап, бутун сүйрөп Данияр траптан түшкөндө, төмөндө күтүп турган эл унчукпай тең жарыла берди. Жалгыз гана кампач токтон алган жок. Ачуусу келген бойдон Даниярга жулкунду. Сен эмне бала, жиндеп кеттиң ба? Же мен ошончо ит белем? Бир ооз айтсаң, алдагы жерге эле төктүрүп салбайт белем. Ким айтты сага ушундай каптарды көтөрсүн деп? Ишиң болбосун, өзүм билем, деди Данияр жай гана. Анан чырт түкүрүп коюп, арабасын көздөй басып кетти. Жамиля артынан шыбыранды. Тамашаны түшүнбөгөн акмак. Ушуну айтканы менен өзү башын өйдө көтөргөн жок. Данияр аны уктубу, укпадыбы, бирок азыр кайрыла калып, бизге эмне десе да, жеңем экөөбүз анын бетин тик карай албас элек. Айылга кайтып бара жатып, жол катары бирибиз да ооз ачып сүйлөгөн жокпуз. Данияр үчүн бул көнүмүш иш. Ал ансыз да сөзгө сараң. Ошондой болсо да, бүгүнкүсү бизге катуу тийип жатты. Же анын биротоло жүз карашпай таарынганы ушубу? Болбосо ак көңүлдүк кылып, жанагы болгондорду алдагачан унутуп да койдубу? Айтор ким билсин аны. Биздин унчукпаганыбызга түшүнүктүү. Бир чети уялгандан жер карап, бир чети ороюраак болсо да, арам санатайы жок тамашаны Данияр чын көрүп, көңүлүнө жакын алганын жактырбай келе жаттык. Эртең менен эгинди капка салып жатканда, Жамиля жанагы кырсыктуу карала капты алды да, буту менен басып туруп, тигиштерин эки колдоп айрып жиберди. Бөлөк салагы чыккан таарды ал таразачынын алдына ыргытты. Ме, ал алдагы таарыңды. Бригадириңе да айтып кой. Экинчи мындай капты берчү болбосун. Ой, сен өзүң соосуңбу? Бул эмнең? Эчтеке эмес. Ошонун эртесинде күндөгүдөй станцияга келип,
Кашкар аягында кайра айылга жол тарттык. Данияр алдыбызда кетип бара жаткан. Анын таарынычы, ызасы жазылдыбы, биле алган жокпуз. Аны билүү да кыйын эле. Ортобузда эчтеке болбогонсуп, Данияр мурдагыдай эле бир сырдуу, токтоо мүнөз. Болгондо кече ал жаратын аябай эле кукустатып алса керек. Демейдегиден катуураак аксап, өзгөчө кап көтөргөндө кыйналып жүрдү. Ал эчтеке дебесе да, ушунун өзү биз күнөөлүү экенибизди бассак турсак да эске салып көңүл оорутtu. Деген нерсе болсо да, Данияр бир ооз тамашалап, күлүп койсо, ушуну менен бардыгы өз жайына келип, унутулуп да калат эле. Жамиля болсо, ал дагы өз намысын бербейт. Оюнда эчтеке жоктой, сыр алдырбай күлүмүш болуп, сыртынан жайдары. Ушинткени менен нары жагында капаланып, кейиш чеккени сезилип эле турду. Мына ушинтип биз айылга кетип бара жаттык. Чиркин, ошол күнкү түн бөтөнчө жаралгансып, эң эле көрктүү болду. Ким билбейт, жайдын толгон кезиндеги август түндөрүн. Асмандагы жылдыздар алыста турганы менен ар бири өзүнчө чыгып, алаканга салгандай. Ар бири өзүнчө нур төгүп, чет-четинен бүлбүлдөгөн күмүш кыроо чалып, асмандын теги каптал, бу капталына жайнап, кири жок жайдарланып карашат. Жылдыздар ушинтип толгондо биз капчыгай аралап келе жатканбыз. Аттар салкынданып, үйдү көздөй көңүлдү жортууда. Араба кычыр-кучур дөңгөлөнүп, ташка тийген такаларынан учкундар чагылат. Капчыгайга сырттан келе берген сыдырым талаанын алда кайсы жеринен бүрдөгөн эрмендин кермек ачуу чаңын учуруп, аңызда шамалдап жаткан самандын билинер билинбес коңур жытын лепилдетип, жол катары шыраалжын буруксуп, ушунун баары терге жиберген камыт шлянын карамай жытына аралашып, адамды эңги-деңги мас кылгансый. Жол үстүнө үңүлгөн аскалар, кыйгач күлөкө таштап, нары сайдагы бадалдын арасында күркүрөө жаны тынбай алдастайт. Те артта калган темир жолдо поездер көпүрөдө нары өтүп, бери өткөн сайын жаңырык ээрчитип, гудокторду алыска созолонтот. Ушундай түндө жол жүргөн кандай жакшы. Караңгыда термилген аттардын жондорун карап отурсаң, ушул түнкү дабыштарга кулак салып, ушул түнкү жыттарга мас болсоң, кандай жыргал. Жамиля ошондо менин алдымда кетип бара жаткан. Тизгиндерди бош кое берип, ал эки жагына көз сала, акырын гана кыңылдап ырдамыш болот. Биздин унчукпай, сүйлөбөй келе жатканыбыз анын көңүлүн басынтып жатты. Мен аны билип эле турдум. Чын эле ушундай түндө да унчукпай коюш болобу? Адам деген тилдүү, жандуу болсо, анан табияттын ушул көрүнүшүнө жооп бербейби? Айткандай эле Жамиля тынч отурган жок. Акыры үнүн көтөрүп ырдап жиберди. Менимче, мунун дагы бир себеби болду го дейм. Жамиля ушинтип Даниярдын таарынычын жазып, капасын ачмак. Демек адамдар бириникин бири кечирген эле турат. Бирок ошого болор болбос болсо да, алгачкы түрткү керек эмеспи? Мүмкүн Жамилянын оюна ушу кеттиби, иши кылып, ал ынтасын коюп, ичке шыңгыраган үн менен көңүлдөнүп ырдады. Шайыры мол бир байлам, жанымда жүрсөң садагам деген сыяктуу секет байлар Жамиляда толуп жатат. Аны угуп отуруш да өзүнчө бир жакшы. Ырдап келе жатып, Жамиля бир убакта алдыда бара жаткан Даниярга кыйкырды. Ой, сустайган эме, ырдап койсоң болбойбу? Жигитсиңби өзүң? Же өлүксүңбү? Данияр арабасын токтото берип, бери кайрылды да, уялгандай үн менен: "Ырдай бер, Жамиля, кулак сенде", деп койду. "Башка элемне кулагын жапырып салыптырбы?" деди Жамиля кекеде какшыктап. "Ырдабасаң жөн гой, бой көтөргөнүм мунун." Анан: "Сен ырдабасаң мен ырдайм" дегендей эрегишип, кайра өз ырдады. Ал эмне үчүн Даниярды ырда дегенин ким билет? Же ушуну менен аны сөзгө алаксытмак болдубу? Менимче, ошондой болуш керек. Анткени бир аз өткөндөн кийин Жамиля Даниярды дагы үндөдү.
Ай Данияр, деги сен бирөөнү сүйдүң беле? Деп өзү эмне үчүндүр күлүп жиберди. Данияр жооп берген жок. Жамиля да унчукпай калды. Бир азга капчыгай ичи тынчтана түштү. Дөңгөлөктөр гана дүңгүрөп, аттар башын чулгуп бышкырышат. Ырдай турган кишини тапкан экенсиң деп күлүп койдум мен. Жолдун туурасын кесип, шаркырап аккан сууга жеткенде, Данияр арабаны жайраак айдап, күмүштөнгөн кечиттин таштарына такалардын чакылдатып урулганын атайын эңкейип тыңшап калды. Анан бир убакта чө деп аттарды желдирди да күтпөгөн жерден: «Ой ала тоо, ата бабам өскөн жер» деп араба секиргенде кошо секирип, дирилдеген үн менен ырдап жиберди. Бирок ошол замат уялып кетти окшойт, үнү мукактанып чыкпай калды эле. Кийинки 2 сапты ал көкүрөгүн абага толтуруп, обонун бийик көтөрүп ырдады. Ой ала тоо, ак булут калкып көчкөн жер. Эмне болгонун билбейм. Бул жерден ал дагы мүргүй түштү. Ошол бойдон унчукпай да калды. Ай, уялчак киши курусун. Андан көрө ырдабай эле койбойбу? Кудай билет, бети дуулдап өрттөнүп кеткен чыгар. Ал эмес, ал үчүн мен да оңтойсуздана түштүм. Анткени менен Даниярдын ушул эле ооз ачып ырдаганын өзүндө кандайдыр бир сонун, укмуш обон бар экени дароо сезилди. Үнү да мыкты көрүнүп калды. Дегени дептирмин мен таң калып. Жамиля болсо тим эле кыйкырып жиберди. О, кайран неме? Башта кайда элең? Ырда эми, жөндөп ырда. Данияр унчукпай келе берди. Алды жакта капчыгайдын чыга бериши акарып, өрөөндөн келген жел бет көрдү. Жана баштаган обонду Данияр дагы улантса экен деп чыдамсыздык менен күттүм. Бир аз өтө түшүп, ал кайра ырдаганда мен чындап эле сүйүнүп кеттим. Адегенде Данияр мурункудай эле үнү кысылып, батына бербей акырын баштады. Бирок бара-бара үнү улам ичтен күч алып, арышын кең таштап, чабыты толгондо капчыгай ичи баштан аяк жаңырып, алыскы аскалар Даниярдын обонун 2-3 кайтара улантып жатты. Анын үнү дагы да чыйралып күчөй берди. Ошондо шаңшып созулонгон үнү гана эмес, Даниярдын обонунда болгон жалын менен чексиз мээрим адамды таң калтырып, жакасын карматты. Ушунун өзү эмне экенин, аны эмне деп айтаарымды билбедим. Ырчынын көмөкөйүнөн чыккан үн беле, же болбосо анда башка жүрөктүн өзүнөн оргуп төгүлгөн дагы бир нерсе барбы? Ал өзү эмне? Ал эмне адамдын жанын эргитип, ой кыялын ойготкон? Азыр да айта албайм. Атаганат, колдон келсе кагазга жазып отурбай, бул укмуштуу обондун өзүн салып берсем гана. Анын ыры сөзү жок эле, үн менен обон. Анда-санда гана бир ооз сөз кылып коюп, анан бир топко чейин жөн эле үн салып, демин тартпай безеленет. Göz açıp jarıta görüngün, tuğan jer çığabı göңүлдөн, gülgün gez ötkündü yüzüngdün, gül terip jayıgın törüngdün, sayandı sama çok olonun, sağınçı gödündün tögülgün. Oy, sayandı sama çok olonun, sağınçı gödündün tögülgün, sağınçı gödündü köbürgün. Ömürde düşürbüz jelegi,
күрсөм дем кубат берерим, меримдин элебин туямын, өзүңдүн атамын энемин, айланар сен алтын казыгым, адашпай кайрылып келерим. Ой, айланар сен алтын казыгым, адашпай кайрылып келерим, адашпай кайрылып келерим. Туган жер сен алтын казыгым, тонуккан солонун назырын, тагдырган арманын айтабы, тапкан жар арзыган ашыгын, каркыра мен болдум издеген, кайда деп кара көз асылым. Ой, каркыра мен болдум издеген, кайда деп кара көз ашыгым, кайда деп кара көз асыгым. Өрттөсөң кайылмын жалынга, өмүрлөш бол черкем дайыма, тагдырга миңерет рахмат, перизат сен айткан багыма, обондун купуя сыры бар, кайрыгы Жамиля, Жамиля. Ой, обондун купуя сыры бар, кайрыгы Жамиля, Жамиля, кайрыгы Жамиля, Жамиля. Обондун купуя сыры бар, кайрыгы Жамиля, Жамиля, кайрыгы Жамиля, Жамиля. Деңиздин толкуну удургуп каптагандай, төктүрмө обун ташынып, анын сөз айтууга чамасын келтирбей жатты. Бала болуп, мен мындайды эч качан уга эле келем. Бул бир өзүнчө тубаса үн, тубаса обон. Жүрөгү зор адамдын ой санаасын, кубанычын, тилегин баяндаган зор обон. Ал кыргызчага, казакчага да окшобойт. Бирок тыңшап отурсаң, бул обон байыртан бир боордош кыргыз менен казактын тандалган төл обондору ширелишип кошулгандай туюлат. Обон бирде казактын уч кайры жок кең талаасындай кенен агымда жайкалып көйкөлсө,
бирде кыргыздын зоокалуу тоолорундай бийик заңгырап көкөлөйт. Капырай деп жаттым мен. Данияр ушундай экен да. Капырай анын мындай кимдин оюнда бар эле? Капчыгайды басып өтүп, жолу даңгыр жайкалган өзөнгө чыкканда Даниярдын ыры көкүрөк черин жазып, жаңы күч менен талпынды. Өмүрү угуп көрбөгөн кереметтүү обондор бирин бири коюлушуп, биринен бири өтүп алмашууда. Даниярга бүгүн эмне болгонун түшүнбөй жаттым. Так ушул бүгүн, так ушул саатта ай күнү жеткендей иштеги бук болуп кармалган бардык сырын, байлыгын Данияр мына азыр ачыкка чыгарып, алтын чачыладай төгүп жиберди. Мына эми гана мен Даниярдын эмне үчүн маңыроо сыяктанып, элге күлкү болуп жүргөнүн, эмне үчүн кечкурун кароол дөбөгө чыгып барып, өзү жалгыз кыялга батып отурганын, эмне үчүн шаркырап ташыган суунун боюна түнөп жүргөнүн, эмне үчүн кандайдыр угулар угулбас табыштарды тыңшагансып, ошондо кашы өйдө серпилип, көзү кубанычка толгонун мына эми гана бир чети түшүндүм. Бул адам жүрөгүнө чоң сүйүү алып жүргөн адам. Анын бул сүйүүсү менин оюмча канчалык ысык көрүп, шыгы түшкөн жалгыз бирөөгө гана арналган сүйүү эмес. Кандайдыр андан да зор, андан да алып, турмуш жашоонун өзүнө жан берип, жан жараткан ааламдай жерге, жарык дүйнөгө болгон өлчөмү жок чоң сүйүү. Көрсө ал ушул сүйүүнү көкүрөгүнө сактап, өчүрбөй, ошону менен жашаган адам экен. Эгерде андай эмес, башкача болсо, эгерде ал дити супсак, жүрөгү муз болсо, жаратылыш аны кандай гана таңдайы жок обончу кылбасын, ал азыр минтип ырдай албайт эле. Даниярдын обону ушул кезде түн көзөнүн үстүнөн жайыла каалгып, көзү илинип, мемиреп бара жаткан кең талаанын бешигин алды ийлеп терметкендей, алыска жумшак созулонуп, акырындап өчөрүндө жаңыдан безелине үн салып, талыкшып уюган жерди кайра ойготуп, уйкусун ачат. Өзү дем берип, өзү жараткан ырчыны ойлогон албан талаа кулак салып, тыңдап жатты. Тигине арык бойлой жарданып, уроо күткөн эгиндер ай жарыгында көгүм көлөкө ойнотуп, үст-үстүнөн көлкүлдөп ыргалат. Жолдун окшун жеринде эски тегирменден кыркалекей теректери жалбырак дирилдетип, алдан эмени огузбай шыбырашкансыйт. Суунун аркы маңдайында белес-белесте кырманчылар от жагышып, эртеңки көжөсүн кайнатышууда. Тигине кимдир бирөө алдагандай иш менен шашылып, коктуну бойлой дарбалаңдап, кыштакты көздөй чаап бара жатат. Алдыда кыштактын бак дарагы дүпүйүп, андан келген жел эзилип пышкан алманын ширесин, сото кучактап гүлдөгөн жүгөрүнүн, балыр таттуу дүмбүл жытына, короолордо жайылган тезектердин жылуу демине аралашып аңкытат. Данияр дагы көпкө чейин обон салып ырдап кирди. Чалкыган август түнү аны тыңшап, обонго арбалгандай терең тынчтыкта уюп магдырады. Атүгүл аттар да арабаларды жай терметип, жай басышты. Мына ушинтип адамдын денесин балкыта, толукшутуп ырдап келе жаткан Данияр бир убакта үнүн бийик закымдата келип, ырын чурт токтотту да аттарга ала-сала камчы уруп айдап жөнөдү. Менин оюмда Жамиля дагы анын артынан чөт экен деп тизгиндерин жайып, алардын соңунан калбай утурламак болдум. Бирок Жамиля козголуп да койгон жок. Башын бир жагына кыйшайткан калыбында терең кыялга чөгүп, нес болгон сыяктуу ошол бойдон былк этпей отура берди. Обондун абада калган учкундары дагы деле көкөлөп жүргөндөй. Жамиля аны сыйкырланып тыңшагансыйт. Данияр ушуну менен токтобой бир аздан кийин көрүнбөй калды. Биз болсок айылга жеткенче бир оозда сүйлөшкөн жокпуз. Анын себеби адамдын ичиндегисин сөз менен айтып берүү кээ бир учурда колдон келе бербейт го дейм. Ушул күндөн тартып биздин турмушубузга бир түрлүү жаңы бир нерсе кошулгандай болду. Мени дайыма алдемнеге соңуркатып, кандайдыр жакшы сезимдер жүрөгүмө толуп, өз алдымча сүйлөтүп жүрдү. Эртең менен кырмандан жөнөгөндөн тартып, станцияга келип, кайра жолго чыкканча Капчагайга качан жетер экенбиз деп
Кечки салкын менен төгүлгөн Даниярдын обонун угууга ынтызар болуп, чыдамым жетчемиз. Анын үнү, анын обону менин кулагыма сиңип, кайда бассам турсам да артыман калбай кошо ээрчигенсийт. Бул обон күндүн мурду кылтыйып жаңы көрүнөрүндө саманда жаткан жеримден тура калып, жылаңайлак, жылаңбаш, шүүдүрүм беде менен сайдагы тушалган аттарды көздөй чуркаганымда, жүрөгүмдө күү чалып угулгандай. Мөңгүлүү кыраркадан төгүлгөн күн аны билгенсип, мени карай күлүмсүрөп жаркырайт. Көкүрөккө ченеи сунуп, алтын жаандай чачыратып, кызыл сапырган чалдардын кыймылдарында да, сары күрөң өзөндүн үстүнөн асманда жай баракат керилип, айры куйруктун каалгып учушунда да бул обон угулат. Ошондо мен көрүп, мен угуп, мен сезгенимдин баарында Даниярдын обону жүргөнсүйт. Ал эми кечинде Капчыгай менен араба айдап бара жатканыбызда мен башка бир укмуштуу дүйнөгө көчүп кеткендей болчумун. Даниярдын ырына кулак түшөп, көңүлүм толкуп ыргалам. Ошондо эне сүтү менен каныма сиңип, жаштайымдан тааныш болгон көрүнүштөр көз алдыман чуап өтөт. Бирде үлбүрөгөн ак боз булуттар көгүлтүр асманда айылдын үстүнөн жазгы көч жүргүзүп, бирде жер дүңгүрөтүп кишинешкен жылкы, үйүр-үйүрү менен жайлоого сабалап, асы чыкма айгырлар көкүлдүн астынан албууттанган от ойнотуп, үйүрүн кызгана чаркайланып, элирип азанашат. Бирде капталга койлор жайыла тартып, бирде бийиктен кулаган көбүктүү шаркыратма күпүлдөп, бирде эргиген кең талаа жайкалып, чийлердин арасына чөгүп бара жаткан күн мелтиреп, асман менен жердин кошулган жүлүндөй жеринде жалгыз атчан күндүн артынан чапкылап, аны азыр колуна кармап алчудай жакындап барып, күн менен кошо куйку миңирде эрип, көздөн кайын болууда. О, айланайын кең талаам, казак боордошторум жердеген алп талаам. Мынакей, биздин тоолорду эки жака керип таштап, чий менен шыбакка ыргалып, көз жетпеген деңиздей көлкүп жатасың. Ким билет сендеги жаткан күчтү. Жарыктык, сыртыңдан карасаң, эч бир жан жоктой бозоруп жатканың жаткан. Бирок кече эле эстен кеткис жайда согуш башталып, душмандар өлкөбүзгө кол салганда, туш-туштан талаада оттор жалындап, туш-тушка чабармандар ат коюп, жоокерлер минсин деп айдаган канаттуу күлүктөр ысык чаң тумандатып, дүбүртүнөн асман чайпалды. Ошондо арка өзүдө токтой калган кабарчы казак ат оозун жыя. Аттан кыргыз аттан, жау келди деп чуу коюп, саратан коюнга аралаш дагы да алдагайда чапкылаган. Ошондо кең талаам, өзөнүм, тоолорум силкинип, өз элин атка мингизди. Ат жалын бура тартып, жигиттер жабыла аттанганда, жер толкунуп, жоо күүсүн чалды. Өрөөнгө батпай миңдеген үзөңгүлөр кагышып, түмөндөгөн миң сан жоокерлер чырактай көздөрүн жалжылдатып, эл менен, журт менен коштошту. Алардын алды жагында кызыл туулар желбиреп, арт жагында туяктан чыккан чаң менен ый аралаша энелер, жубайлар боздошот. Кең тала колдо, касиеттүү тууган жер колдо, Манас колдо. О, айланайын, кең талаам, тоолорум, элиме ушул 3 касиетти бириктирген касиетиңден силердин. Мына ушунун баарын Данияр обонго салып, көз алдыма сүрөт тарткандай, укмуштуу чоң дүйнөнүн көркүн ачып көрсөтөт. Капырай, ушунун баарын ал кайдан үйрөндү, кайдан укту экен деп таң калып кызыгам. Ошентсем да өз эл журтун, тууган жерин мындай сүйгөндүк, мындай өлчөмү жок сагынуу, көп жылдар бою алыста, четте жүрүп, көрүүгө зар болуп эңсеген адамдын жүрөгүндө гана жаралып, пайда болорун өз акылымда түшүнүп жүрдүм. Мен үчүн Даниярдын бул обондорунда анын жер кыдырып, жол-жолдо жетимче жүргөнү да, Россиянын көп азаптуу кан майдан талаларын басып өткөндөрү да элестелүүчү. Мүмкүн атамекен жөнүндөгү ушул жалындуу обондор ошондо туулган чыгар.
Мындай учурларда Даниярды угуп отуруп, астындагы боз топурак кең талаа жерде адам баласы ушунчалык сүйгөн үчүн жата калып, аны өз энеңдей бек кучактап өпкүлөгүң келет. Мына ошондо биринчи жолу менин жүрөгүмдө кандайдыр бир жаңы нерсе ойгонуп, көкөрөктү дегдеткен эңсөө кыстап, мен дагы ушул жер келбетин, жер көркүн Даниярча сезе билип, сүйө билип, мен дагы ушинтип эле айтып берсем экен деп тиледим. Өзүм да жакшы түшүнө бербеген белгисиз алдан эменин келерин күтүп, ошого сүйүнүп да, сүрдөп да жүрдүм. Ошол белгисиз күтүү, түшүнүксүз эңсөө чыгармачылыктын алгачкы чакырыгы экени. Келечекте мен турмушту боектор, сүрөттөр аркылуу көрсөтүүгө аракеттене турганымды анда билген эмес экенмин. Сүрөт тартууга кичинемден эле колум эптүү эле. Окуу китептериндеги сүрөттөрдү карай отуруп, окшуштура тартканымда балдар «Куд эле өзүндөй карачы» дешип мактай турган. Мугалимдер да мектептеги дубал газетаны мага кооздотушчу. Бирок кийин барып, сүрөт тартууну эстен чыгарууга туура келди. Согуш башталып, агаларым аскерге кеткенде мен окууну таштап, өз курдуу курдаштарым менен колхозго иштеп кеттим. Сүрөт деген кимдин оюна келиптир анда? Ал кезде сүрөтчү болуу ойдо да жок иш. Бирок ошондо эле Даниярдын оондору менин кыялымды толкутуп, турмуштун көркүн сезүүгө талпынтты. Өңүмдө эмес түшүмдөгүдөй бул таттуу кыялга энги-денги берилип, дүйнөгө жаңы туулуп, көзүм жаңы ачылгансып, ушул айлана аймакка суктана таңыркап карадым. Мен үчүн мунун өзү турмушумдагы чоң окуя сыяктанды. Ал эми Жамилянын өзгөчөлүгү эмне? Баягы тамаша көй, шайыр мүнөз келин эмне үчүндүр жоошуй түшүп, анын мурда ойноктогон өткүр көздөрү эми ичтен муңдана, тумандуу жазгы күн сыяктуу, жылуу мээримге толуп, назик тиктейт. Жолдо кетип бара жатканбыз. Жамилянын жүзүнөн дайым бир ой кетпей. Эрдинде үлбүрөгөн күлкүнүн көлөкөсү адашып, ал өзү гана билген кайдадыр жакшы бир нерсеге ичи жылыгансып, ошого сүйүнгөн өңдү туюлат. Кээде болсо тескерисинче, ал демнеден эси чыккандай, капты арабадан ийине силкип алып, ошол бойдон ордунан козголбой туруп калат. Ороштана аккан суу алдынан кокус кездешкендей, ушул шок сууну кечсемби, же кечпесемби деген сыяктуу, Жамиля ошондо илгери аттагандан коркуп, дал болуп апкаарайт. Даниярга болсо ал эмне үчүндүр жакын жолотпой, көзүнө тик кароодон качып, сырттап жүрдү. Жамиля ага мурункудай эле назар салбагансып, тоотпой коюуга канчалык аракеттенсе да, акыры бир жолу кырманда айласы кургандай Даниярга кыжырдана сүйлөдү. Ал дагы үстүңдөгү көйнөгүңдү чечсең боло. Берчи мага, жууп берейин. Көйнөктү сууга алып барып жууду да, жашанга жайып коюп, өзү жанына отуруп, көйнөктүн бырыштарын жазган өңдө, аны көпкө чейин алаканы менен акырын сылап отурду. Кээде ал көйнөктүн тозулган ийиндерин күнгө салып, муңдана тиктеп, эмнегедир кейигенсип башын чайкап жатты. Ушул кийинки күндөрү Жамиля бир эле жолу баягысындай шаттана каткырып, көздөрү жайнап, кадимкисиндей шаңдуу болду. Ал күнү иштен келе жаткан жоон топ чөпчүлөр кырманга кайрыла калышты эле, арасындагы аскерден кайтып келген жигиттер: «Эй байлар, буудай нанды өзүңөр эле жей бересиңерби? Бизге берериңер кайсы? Болбосо сууга салабыз» дешип, айрылары менен тап берип, тамашалап айбат кылышты. «О, кайран көсөлдөр, аныңардан коркор кырманчылар бекен» деп, Жамиля жагалдана тура калды. «Мына, сый келген келин кыздарды сыйларбыз, силер жөнүңөр менен болгула. Жигиттер шылтоо таба албай эле турса керек». Ого бетер күчөштү. «Андай экен кыз келиндериң менен кошо баарыңарды сууга салабыз». Ошол замат шапа-шупа кармаша кеткен жаштар кыйкырык сүрөө менен бирин-бири кийимчен, өтүкчөн бойдон сууга сүйрөшө башташты. Ушул оюн тополоң ичинен Жамиля баарынан шаңдуу каткарып: «Тарт кокуй, өлбөгөн жерде калалы. Карма!»
деп жигиттер менен шамдак айлана алышып, эч кимисине моюн бербей жатты. Анын үстүнө ушунча кыз келинин ичинен жигиттер жалгыз эле Жамиляны көргөнсүп, эмне үчүндүр ар кимиси Жамиляга эле асылып, аны бегирээк кучактап кысууга аракеттенишет. Бир убакытта алар үчөөлөп жатып, Жамиляны жерге жыгышты да туш-туштан кармап сууга алып жөнөштү. «Өпкүн азыр, болбосо кеттиң сууга, өпкүн!» дешип, жыргап каткырган жигиттер Жамиляны жээктен эңкейте беришти. «Карма балдар, ал күүлө!» Боор эзилип күлгөн Жамиля балыктай колго токтобой ийилип, келиндерди жардамга чакырып кыйкырат. Бирок тигилер чый-чый деп чыркырашып, сууга аккан жоолуктарын кармоо менен алек. Жигиттер Жамиляны күүлөп туруп сууга ыргытканда, дуу жарылган күлкүгө суу дагы дуу жарылып, күмүштөй чачырандылар бүркүлдү. Алида күлкүсү тыйылбаган Жамиля суудан күлө тура калды. Ошол чачы саксайып, суу бойдон ал мурункусунан да сулуу көрөндү. Чыт көйнөгү эт бетине жармашып, мүчөсүн кыналап сүрөттөгөндөй. Тирсиип түйүлгөн төшүнөн тартып, белине чып бурала, соорусунан жылгалагансып, чың булчуң сандарына оролгон. Жамилянын аны менен иши жок. Күлгөнгө ыргалып, бети башынан, үстүнөн шоргологон сууну да байкабайт. «Өпкүн азыр, өп!» дешет аны бура бастырбаган жигиттер. Жамиля эркелеп, акебайлап аларды өп да жатты. Бирок тигилер ага карабай аны ан сайын сууга күүлөп ыргытышат. Жамиляга ушунун өзү жыргал жаратты бейим. Кайра эле тура калып, кайра эле күлкүгө боору катып, бөйрөгүн таяна жыргап күлөт. Жаштардын бул оюнуна кырманда күлбөгөн адам жок. Эгин сапырган чалдар күрөктөрүн таштап, ушул кезде баягы кайран 25-тегидей беттеринен күрөң буручтары жазыла берип, көздөрүндө мурунку шайырлыктын оту жанданып, алар да алаканын шак чаап, «Ог окуй карма, жет, этектен бура тарт» дешип, көк бөрөдө улак тарткансып, кызуулана кыйкырышып жатты. Мен дагы кызыкка батып, аябай күлдүм. Бул жолу жеңемди кызганып, коргоону да унуткан экенмин. Ушунча элдин ичинен күлбөгөн, унчукпаган жеке эле Данияр болду. Аны көрө койгондо мен да тып басылдым. Кырманын четинде Данияр өзү жалгыз турган экен. Алдыга жүткүнө бергендей умтулуп, түрү ал азыр жүгүрүп барып, Жамиляны жигиттердин колунан жулкуп алчудай. Өзү кол тийгизүүдөн тартынып, мүмкүн перизатындай көргөн Жамиляны тигилер азыр минтип, оп-оңой эле кучактап, жулмалап ойногондору Даниярдын жанына батып жатты окшойт. Анын күйүтү да, бактысы да Жамилянын сулуулугунда болуп жатты. Элден канчалык кызганганы менен жаркылдап күлгөн Жамилядан көзүн албай, Данияр анын бул жоругуна кейип да, сүйүнүп да, кабактын астынан эркелете көз салып, тиштенип да карап турду. Жигиттер Жамиляга туш-туштан асылып, беттерин тосуп өптүргөндө, Даниярдын иреңи кумсарып, нары басып кетүүгө аракеттенип эле жатты. Бирок кетип кала албай, ордуна каткан бойдон тура берди. Бир убакта Жамиля дагы анын карап турганын байкады окшойт, шагы сынгандай эле сустая түштү да, анысын билбей дагы эле асыла берген жигиттерди кагып салды. «Жетишет! Оюн 1, тамаша 2. Сага эмне болду?» деп кимдир бирөө ойной каткырып, ан сайын күчөп асыла кеткенде, Жамиля аны көкүрөккө түртүп жиберди. «Эмне болгондо эмне кыласың? Тур нары!» Анан ал жагалдана бой түзөп, Данияр жакты жалт карап алды да, бадалдын арасына көйнөгүн сыкканы жүгүрүп кетти. Данияр менен Жамилянын ушул туюк мамилеси акыры эмне менен бүтөөрү мен үчүн анда түшүнүксүз. Чыны, аны кууп ойлоодон коркчумун. Кайра өзүмдү алаксыткандай ойлобоско тырышам. Бирок Жамилянын Даниярдан четтеп, жолобой жүргөнү, жана ошого өзү кайра кайгыланып, кыйналганы эмне үчүндүр көңүлүмдү ооротуп, мени капага салчу. Андан көрө мурункусундай эле күлүп, кээде какшыктап коюп, ачык айрым жүрсө болбойт беле? Ошентсем да, түнкүсүн айылга кайтып бара жатып, Данияр оон салганда, алар үчүн менин ичим ушунчалык жылып, жүрөккө толгон кубаныч
ушунчалык ташкындайт. Жанагынын баары эстен чыгып, мен үчүн анда дүйнөнүн рахаты гана бар. Капчыгайдан өтүп, өзөнгө чыкканда Жамиля ар качан арабадан түшүп жөө басат. Мен дагы анда арабадан түшөм. Анткени обонго эрип, шашпай жөө баскан эң бир сонун жыргал. Жолдун чаңы да ошондо бутка мамыктай болуп, жылаңайлак жерде эмес. Асманда булут менен кетип бара жаткандай, эң бир сонун жыргал. Адегенде жеңем экөөбүз өз арабаларыбыздын жанында басабыз. Анан бара-бара улам Даниярга жакындай берип, так жанына жетип калганыбызды өзүбүз да байкабай калчубуз. Кандайдыр көзгө көрүнбөгөн күч адамды Даниярга жетелегендей. Эрксизден жакыныраак баргың келип, ушул ырдап жаткан түнт мүнөз унчукпас Даниярдын чын эле анык өзүбү? Эгерде ал болсо, анын ушул кезде жүзү, өңү кандай экенин көргүң келет. Көңүлү толкуп, обонго жаны балкыган Жамиля ар дайым ушинтип жакындай барганда, өзү да билбей Даниярга акырын колун созчу. Бирок шаңкылдап ырдаган Данияр аны байкачу эмес. Анын ою кыялы асманда көкөрүп жүргөндөй, ал кайда бир узакка көз салып, желкесин алаканы менен сүйөй, обондун агымына каалгып термелет. Жамилянын колу ошол сунулган бойдон ылдый түшүп, арабанын кырына барып тийгенде, ал эсине келе түшкөндөй селт этип, колун тарта коюп, ордунан жылбай туруп калчу. Жолдун ортосунда селейип келаткан Жамиля ошондо жүрөктү элжиреткендей муңга чайылган. Жалындуу көз караш менен бир топко чейин Даниярды узата карап, анан кайра артынан сендиректей келет. Мына ушундан улам жеңем экөөбүздүн бирдей тынчыбызды алып, менин да, анын да көңүлүн дегдеткен түшүнүксүз сезим чынында бирдей эле окшош сезим го деп ой кетчү мага. Мүмкүн ал сезим башта ар кимибизде билинбей жашыруун болгон чыгар. Эми болсо, анын күнү тууп, сааты жеткен өңдү күч алып, жүрөктөрдү бийледи. Жумушта иш менен алаксып, Жамиля анча сыр байкатчу эмес. Ал эми кээ бир учурда кырманда кармалып калып, азыраак эле кол бошой түшкөндө, Жамиля өзүнө орун таба албай алдастап калат. Бошчулуктан эмне кылаарын билбегендей нары басып, бери басып, эгин сапыргандардын жанына бара коюп, аларга тайын жардамдашмакчы болуп, 2-3 күрөк эгинди күч менен бийик ыргытат да, ошол замат шалдырай түшүп, күрөктү четке таштай басып кетет. Саман маянын түбүндө көлөкөлөп отурган болот, бирок анда да ичи бышып чыдабайт. «Бери келчи, кичине бала!» деп жалгыз отургандан коркконсуп, ар дайым мени жанына чакырып алат. Ушинткенде жеңем мага иштеги кандайдыр бир сырын ачып, капасын айтат го деп күтчүмүн. Бирок эчтеке айтчу эмес. Тек гана эркелете менин башымды өзүнүн тизесине коюп, узакка кеткен көз караш менен алдагайда алыска тигилип, тикенектей тикчийген чачымды уйпалап, дирилдеген ысык алаканы менен бетимди назик сылайт. Ошондо жеңемдин муңайым, кайгы менен санаага толгон жүзүн карап, эмне үчүндүр өзүмдү ага окшоштурам. Анткени анын да көкүрөгүн кандайдыр бир туюк эңсөө кыстап, анын да жүрөгүндө жаңы тилектер ойгонгонун ичимден сезип жүрдүм. Менин байкоомдо Жамиля ушундан коркуп, аны күндөн күнгө өзүнө багынткан сүйүүдөн жазганкысы келет. Бирок сүйүүдөн дагы танып кете албай, анын ыгына көнүүгө мажбур. Мен дагы ушул сыяктуу бирде туруп Жамиля Даниярды сүйсө экен деп, бир туруп кайра сүйбөсө экен деп тиленчүмүн. Анткени канча айткан менен Жамиля биздин үйдүн келини. Менин бир туугандай агамдын аялы да. Анан кантип эле аны бөлөккө кыяйын. Эмне үчүндүр бул өңдүү ойлорду өзүмө жакын жуутпай алыс коочумун. Мен үчүн анда башымды Жамилянын тизесине жүүлөп, анын күн жыттанган денесинин ысык илебине берилип, көздөрүнө жайылып келе жаткан туп-тунук жаштын мөлтүрөгөнүн кароо дүйнөнүн эң асыл рахаты. Андан башка мага эчтекенин кереги жоктой. Жамилянын ошондогу сулуулугай, иштен ой санаа сызып, муңайым жарык тарткан жүзү
адам канчалык таза экенин, ошону менен бирге канчалык татаал экенин, миң кыял, миң ойдун башын бириктирип, канчалык терең экенин билдиргендей. Ал кезде мен мына ушуларды көзүм менен көрсөм да, түпкү маанисинде анча түшүнө бербесем керек. Бирок азыр эчең күндөр өткөндөн кийин ошондогуларды элестетип, көп учурда өзүмө суроо берем. Балким, сүйүү деген адамдын бардык сын сыпаты толуп, аң сезимнин эң бир жетилип турган курагы чыгар. Ооба, жашоонун так ушул жаркыраган курагында төкмакынга шык келген өңдө адамга сүйүү келип, ага дем келип, жаңы тилек менен турмуштун жаңы багытын издетип, умтулта тургандыр. Мүмкүн ашыктыктын касиети так ушунда чыгар. Андай дегеним, мен ушунду Жамилянын жүзүнө карап, кээ бир учурда өзүм да анын толкундарында берилгенсип, кандайдыр түшүнүксүз кубаныч менен эңсөө жүрөгүмдү болкулдатып дегдете турган. Ошондо ордумдан тура жүгүргүм келип, айылдын сыртындагы кең талаага жетип барап, жүрөгүмдү дегдеткен ушул түшүнүксүз кубаныч менен эңсөө эмне экенин, анын давасы эмне деп, жайкалган талаанын өзүнөн кыйкырып сурагым келчү. Бул жоопту мен алдаңемден күткөнсүп жүрдүм, бирок бир күнү ал өз эле табылгандай болду. Сиздер улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повесинин 2 бөлүгү менен тааныш болдуңуздар. Көркөм окуган Кипариса Сурахманова. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.